2024-жылдын 31-август күнү Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 33 жылдыгына карата Кара Балта шаарындагы Жусуп Баласы анатындагы дин агартуу борборунда салтанаттуу саамалык болуп өттү. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Кутмандуу күнүңүздөр менен кадырман кыргыз калкы, ардактуу аталар, агалар, кымбаттуу окуучулар жана да бүгүнкү салтанатка катышуучу азиз меймандар, Жусуп Баласы анатындагы дин агартуу борборуна кош келипсиздер. Жалпыңыздарды Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнү менен куттуктайбыз. Кыргызстандын көз карандысыздык күнү бул өлкөбүздүн эң негизги майрамдарынан болуп саналат. Негизинен 31 август Аллах Тааланын бизге ыролоп берген эң чоң жакшылыгын эске салып турчу бир дата десек болот. Эң алгач, мамлекетибиздин негизги атрибуттарынын бири жана эгемендүүлүктүн эң негизги белгиси болгон желек Чубак ажатындагы китепкананын төбөсүндө көктөрүп, Кара Балта шаары боюнча эң бийик туу болуп, мамлекеттик гимндин коштоосунда көтөрүлдү. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 33 жылдыгына карата жана да Кара Кыргыз автоном облусунун 100 жылдыгына карата Чубак ажатындагы китепкананын туусунун көтөрүлүүсүнө көңүл бурабыз. Элибиздин эгемендүүлүгү үчүн санын азык, каруусун казык кылган ата-бабаларыбыз сыймыктануу менен эскерилип, алардын арбактарына багыштап Куран окулуп дуа болду. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود Amin. Bismillah. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Meyrumda borker Allah'ım şul okulan katım Kur'an'larda kabul kılıp, şul Kur'an nurымен bizim jünöklerini nurlandırgının, şul katım Kur'an'lardan payda olan soğuptordu, şu memleketimizi tüptöşünde sebep bolgan bardık ata-babalarımızın Allah'ım arbağına bağışladık, bardık ata-babaların jatkan jayın jaylı kılıp, toprağın torku kılıp, jayların cennattan kılgın Allah'ım daracıların büyük kılgın, büyük bardık Allah'ım şu memleketimizin 30 yılını Allah subhanahu wa ta'ala kabul kılıp, bundan keyin Allah memleketimizge rahmatыңды, bereketіңді, hidayatыңды жадыргын Allah'ım. Şu büyük elibizde Allah ortasında ынтымакчылык bergin Allah'ım. Şu memlekette yaşap atkан bardıq ellerin Allah Teala deniz olun çın kılgının. Büyük memleket başçılarımızın Allah kılıp atkан emgeklerini kabul kılıp Allah'ım özün daracalarini büyük kılgının. Allah'ım şu memleketke kıyamatка çeyin jelегибизди желбиретип, kıyamatка çeyin şu жерге Allah'ım жақшылыктар жадырып, elibizdi bütün alamga үлgü ola turgan ulu insanlardan kılgının.
Dünyanın jana ahiretin bardık jakşylыгын berginin, dünya ahiretin bardık böydü kırsıgынан elimizi saktagının. Ve sallallahu ala nabil kerim ve ala alihi ve sahbihi ve ummatihi ecmaîn. Amin. 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 Bir rahmetike ya erhamer rahimin. Андан соң келген конокторго жана да катышуучуларга майрамдык маанайды тартуулоодо. Ар түркүн маданий иш-чаралар уюштурулуп, байыркы кыргыз элинин көчмөн жашоосун чагылдырган парадтар, манас айтуу, акындык жана башка ушул сыяктуу көргөзмөлөр болуп өттү. Анда эмесе, урматтуу туугандар, назарыңыздарды Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 33 жылдыгына карата арналган парадка бурабыз. Кыргыз жаралгандан тартып ааламга өз маданияты, философиясы, соғыш стратегиясы менен таанылган. Байыркы кыргыздар көчмөн жашоосунда кандай гана оор, жеңил тарыхый доорлорду басып өтсө да, өз дилин көздөн карайгендей сактап келишкен. Дүйнөлүк тарыхта кыргыз элинин орду жок. Кыргыз тарыхында улуу дөөлөттү улут аталган, ээлеген жерлери алыскы чыгыштан түндүк батышты карай жайылган мезгилдер болгон. Жакшылыкка умтулган өлкө болуп, жаш муундун жүрөгүнө ыйман толуп, жалпы эл жапа-тырмак динди колдоп, жашоодобуз эркиндикке колду сунуп. Эгемендик дегенден Ормон хан түшөт эсиме. Алайдан чыккан алыскын ааламга салганда быштың ойрон болгон үмүттүн отуна болгон тамызгы. Кыргыз каптап калганда, Корбай бакка алганда, Айжан жунун артында үзөңгү кошуу экие жеке чыкты бөлүнүп, муну көрүү Алмамбет көзүнүн кары төгүлүп, мелтирешип тиктешип, бурсун деген чийин жок, суургаскан ийин жок, бекин сары тал. Майрамдык салтанатта Кара-Балта шаарынын бийлик өкүлдөрү жана келген коноктор тарабынан куттуктоо сөздөрү айтылды. Ассалому алейкум, урматтуу жамаат, арбаңыздар. Бүгүн чындап эле мына сиздер менен биргеликте Кыргыз Республиканын эгемендүүлүктүн 33 жылдыгын майрамдап атабыз. Буга чейин мына азыр эле айтылып кеткен өзүбүздүн тарыхыбызда Кара Кыргыз автономный областынын мына 100 жылдыгы алдыбызда турат. Быйылкы жылы толугу менен ушу 100 жылдыкты биз жалпы элибиз менен биздин жетекчибиз Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун алдында бүгүнкү күндө бүт Кыргызстаныбызда Кыргыз автономный областынын 100 жылдыгын, ошондой эле биздин Кыргыз Республикасынын түптөлгөн эгемендүүлүктүн 33 жылдыгын белгилеп жатабыз. Учурдан пайдаланып, урматтуу жамаат, сиздерди мен райондук мамлекеттик администрациясынын атынан, жалпы биздин Жайыл районунун активинин атынан, жетекчилердин атынан бүгүнкү чоң көз карандык майрамдын 33 жылдыгы менен ошондой эле Кыргыз Республикасынын түзүлгөн 100 жылдыгы менен куттуктаймын. Анда эмесе, азыркы сөз кезегин өзүнүн мекенин сүйгөн, эли журтуна ак тилден кызмат кылган, улуу чыган инсандарды тарбиялап жаткан Нурулло устазыбызга берсек. Бул эркиндик. Себеби адам баласында эркиндиги жок болсо, анда анын көздөгөн дүйнөлүк жашоосун дагы өнүктүрө албайт, акиретине дагы даярдык кыла албайт. Аллах Таалам баарыбызга көптөгөн кыйынчылыктардан кийин ата бабаларыбыздын айтылып өткөндөй эле курбанчылыктары, көз жаштарынан кийин биз сиздерге Аллах Тааланын тартуулаган чоң неаматы бул эркиндик, эгемендүүлүк. Салтанаттын соңунда Абдрахим Шейх устаз жыйынтыктоочу сөз сүйлөп, эгемендүүлүктү эл жерибизге ыролоп берген Аллах Таалага мактоолорду айтып, жана жалпыны мамлекетибиздин дагы да өсүп өнүгүүсүнө салым кошууга, жана да өлкөбүздү жакшы жактан таанытып, эгемендүүлүгүбүздүн түбөлүк сакталуусу үчүн ар дайым дуа кылууга үндөп, куттуктоо сөзүн айтты. Эми ушул эгемендүүлүк түбөлүк болушун үчүн ар бир инсан жаран өзүнүн салымын кошуш керек. Мамлекет башчыбыз Алла өмүрүнө берекет берсин, мына талыкпай эмгек кылып, ар тараптан мээнеттер болуп, экономика жагынан өсүүлөр болуп атат. Мамлекет башчыбыздын саясатын туура жүргүзгөн берекетинен мына Аллага шүгүр, дин жаатында дагы, иман жаатында дагы чоң жакшылыктар болуп атат. Имандуулардын саны күндөн күнгө көбөйүп атат, Аллага шүгүр. Намаз окуган, Алладан корккон, таква адамдар, жүрөгү таза, кечиримдүү, мээримдүү, боорукер инсандардын саны күндөн күнгө ашып атат. Бул Алланын бизге берген чоң жакшылыгы туугандар. Ошон үчүн мамлекеттин тынчтыгын сакташ,
Mamleketin stabilligine salım koşuş her bir jaranın mildeti de. Biz dindarlar kantip salım koşulabız. Allah subhanahu wa ta'ala bizge birgen ömürdü tuğra paydalanış menen. Kançalık yüreklerimiz tazılsa, imanımız bekemdelse, ibadatımız jakşıra turgan bolsa, ilimlerimiz terengdese, adep ahlakımız jakşıra turgan bolsa, Allah Teala bu memleketke daha görök Allah Teala jakşılığın jadaratdı. Oşun üçün her birimizden mildetimiz, memleketimizi jakşı jaktan tanıtış. Madani iş-çaralar бүткөн соң, жалпы окуучулардын майрамдык маанайын көтөрүп, фирмалык балмуздактар берилди. Андан соң мыкты байгелер коюлуп, оюн-зооктор уюштурулду. Ой-ой-ой.